Музыка телеканалында сонун шоу программасы өзүнүн берүүсүн улантат. Ал эми бүгүн дагы 3-чү биздин коногубузду тааныштырууга ашыгып турган чагыбыз. Ооба, бул мырза жөнүндө айта кетсек, баягы кыргыз эстрадасындагы ырчы жигиттердин, краштардын сап башында турган эстрада ырчысы, эстраданын жылдызы, супсулоогон Сагын Эргешев. Ой, рахмат. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Манайлар? Рахмат, баары сонун. Өзүңүздөрдө. Эң сонун бизде дагы. Сонун жаңылык менен келип калыптырсыз. Бир пендемин аттуу. Мен да бир пендемин аттуу. Мен бир пендемин деген ырдын клибин презентация кылган келип калдым атайын сиздерге. Алгач телегөрүүчүлөр менен амандашып алалы. Сиздердин үйүңүздөргө айттырбай барган конок биз болуп баарыбыз чогуу отурабыз. Баарыңыздар көгүлтүр экран менен амандашканыңызга абдан кубанычтабыз. Жакшы чай ичип атасыздарбы? Эң сонун. Азыркы мүнөттөр эми сиздики. Ооба. Ушул презентацияга, клибиңизге өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы ыйырламай экен, эртеле кетирип десең. Эми өзүбүзчө чай ичип сүйлөшөлү эле. Эми бир куюмдан чай койгула дегендейби? Бул мен бир пендемин деген ырдын автору Улан Осмон уулу, өзүңүздөр жакшы билгендей. Мен репертуарымда байкап карап көрсөм, жалаң эле сүйдүм, күйдүм, сүйүп койсоң болмок, сени сүйөм, анан мени сүй деген эле чыгармалар экен. Анан ойлонуп көрдүм, репертуарга ушундай олуттуу ырлардан да кошуу керек экенин. Улан Осмон уулу менен биргеликте кеңешип отуруп, анан репертуарынан ырларды карап калдык. Анан ошол жактан мага дароо эле мен бир пендемин деген темасы жакты. Ырын укпай туруп эле дароо мен ушул ырыңызды алам дедим. Анан тексттерин окуп көрдүм, обону баардыгы бири-бирине төп келген, жакшы мыкты чыгарма экен. Анан биз жашоодо баарыбыз пендечилик кылабыз, катачылык кетиребиз, жаңылабыз, кээде кайгырабыз. Анан бул ар бир адамзатынын жашоосу, өмүрү, ар бир адамдын тагдыры жөнүндө чыгарма экен. Мен бул чыгармадан өзүмдүн жашоомду, өзүмдүн тагдырымды көрдүм, негизгиси. Бул жашоодо айрыласың жакындардан, кээде таарынасың дегендей, кээде таарынтасың. Анан эң аягы барып бул чындык. Мына ушул ар бир адам бул жашоодон кетет. Бардыгы бул Кудайдын жолу менен деген нерсеси, тексттер мага жаккан үчүн анан ушул чыгарманы тандап алдым десем жаңылышпай. Эң сонун, анда эмесе сөз болуп жаткан да ушул чыгарманын клибине көз чаптырсак дагы болот. Сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Сагын Эргешев, мен бир пендемин. Ооба, чоң рахат алалык. Мен бир пендемин, жакшы сөздөн кубат тапкан. Эй, мен бир пендемин, эл көргөндү көрүп жаткан. Мен бир пендемин, сыр колосом табит качкан. Мен бир пендемин, бул өмүрдү сүйүп жаткан. Adamın çeçilemin. Men bir pendemin, kuvanamın kaygıramın. Men bir pendemin, jakındardan ayrılamın. Men bir pendemin, jaratkanga kezigemin. Men bir pendemin, jaratkandan surap jatkan. Men bir pendemin, жашоонугун улап жаткан. Мен бир пендемин, жер шарынан турак тапкан. Эй, мен бир пендемин, алмашууда күндө түнүм. Мен бир пендемин, артып келем турмуш жүгүн. Мен бир пендемин, эртең билбейм жашайм бүгүн. Мен бир пендемин, жетпей калып зарыгамын. Мен бир пендемин, куса болом
ташкан мен бир пендемин кемчилдигим толуп ташкан мен бир пендемин не бир күндөр өтөт баштан мен бир пендемин жашоо чиркин өтүп жаткан мен бир пендемин чындык көрдүм ошол жактан Мынакей дал ушундай барып өз унугуна, өз жолуна түшөт деген бир маанини берген, жашоодогу оорду дагы баягы жакшысын дагы сүрөттөгөн бүгүн Сагын Эргешев болду. Ачылып билдиресиз, бул керемет чыгармалардын бири болуптур. Баягы сүйөм, күйөм дебестен дал ушундай олуттуу чыгармаларга дагы өткөнүбүз бир четинен туура болуптур. Мен кандай болуп калган? Мага жарашат бекен? Ооба, жарашат экен. Чындап мен ойлоп аткам, жанатан бери Сагын сүйүүчүлөрдү айтып, анан мындай чыгармалар кандай болуп калат деп таң калып аткам, бирок менин оюмча бир сонун керемет сабак алчу чыгарма болуптур. Чоң рахмат Ыры силерге. клибине, клиби ырына Ооба. төп келген сон болуптур, жакты мага. Рахмат. Анан клип боюнча дагы сөздү уланталы анда. Сөз түрдө. Мен бул актерский составты көрдүм, анан да сценарий кимден? Балким өзүңүздөнбү? Жок, сценарийни өзүм жазган эмесмин. Бул өзүңүздөр билгендей, акыркы учурда бул кайгылуу сценарийлердин рыцары болуп калган биздин кыргыз шоу бизнесинде Элзар Тиленбаев деген мырза бар. Ошол досум бул чыгарманы ойлонуп, ары толгонуп, бери толгонуп, бир айга чукул убакыт аралыгында жазды. Кандай кылып койсок болот экен, баягы эми пенденин ар бир адамдын жашоосунда бардыгы ар кандай да, анан бир эле адамдын жашоосун чагылдыралы деп ошол нерсеге токтолдук. Элзар Тиленбаев досума эфирден пайдаланып ыраазычылыгымды билдирем. Арген Олжобаев деген досубуз клипти тартты. Мына ушул клипке жардамын көрсөткөн Кури деген досубуз, Нураман деген досубуз, Дастан досубуз, деги эле мына ушул клипке жардам берген Расул Багышбаев байкебизге ошондой эле өзгөчө ыраазычылыгымды айтам. Кашка суу жергесинен азыр Нуржамал эжекебиз жездебиз үй бүлөсү менен чогуу клипти көрүп аткан болуш керек. Сиздерге өзгөчө чоң рахмат. Үйүнөн бизди сыйлап, тосуп, тамагын берип, бизден эч нерсени албай, өздөрүнүн кыргыздын пейилин, кыргыздын сыйын көрсөтүп, бизге клипке өтө чоң көмөгүн көрсөтүштү. Үйдүн каалаган жери, каалаган бурчу силердики деп баардык нерсесин. Анан Нуржамал эжекебиз биз Инстаграмдан мага ушундай үй керек десем, анын үйү чоңураак экен Нуржамал эжекебиздики. Анан бер жакта дачада Расул байкебиздин үйү ошол жакта экен. Анан экөө кошуна экен мындай. Анан ошол жактан биз барып калып үйдү таап калдык. Нуржамал эже өзгөндүн кызы экен, мен өзүм эжем болуп калат экен. Анан Кашка сууга турмушка чыккан экен. Кыргыз сураша келсең бири-бири менен тааныш тууган болуп калат дегендей, Нуржамал эжебиз жездебизге үй бүлөсүнө кичинекей актер бала жүрөт го, сонун ойноп туруп атасыңар. Ошол Нуржамал эжекебиздин баласы. Жаш аябай бир келечеги кең мыкты актер болчудай экен дедик биз. Ооба, албетте. Анан Нуржан деген актриса кыз ойноду бул клипти. Нуржан өтө сонун ойноп, жакшы ийине жеткизди. Анан Бактыбек байкебизге рахматыбызды айтабыз, көмөгүн көрсөтүп, биздин жаныбызда эртеси күнү тартылганга дагы жардам берип, анан Айзат деген кыз кулап калган жери, бардык актерский составка кимди унутуп калсам кечирим сурайм, чын эле баягы ар кандай учур болуп калат. Анан бардык ушул клипке көмөгүн көрсөткөн инсандарга чын жүрөгүмөн ыраазычылыгымды билдирем. Анан ушул клип канча күн тартылды? Качан тартылган? Клиптин тартылганына 10 күнгө жакын аралык болуп калды. 2 күндүн ичинде тартылып бүттү. Анан монтаж менен бүтүп, бүгүн эл алдына тартылып атабыз. Эң сонун. Анан ушул форматта чыгармаларды аткарууга дагы деле план барбы? Же жөн эле койсомбу деп атасызбы өзүңүздүн оюңузда? Жок, тескерисинче жакшы экен. Ушундай чыгармалар Элзар Тиленбаев досум айткандай, бул баягы жашоодогу чыныгы дааватты көрсөткөн клип болду. Азыркы мезгилде көпчүлүгү мырзаларда баягы жоопкерчиликсиз нерсе болуп кетпеди, эми коомдо бул ачык айдын мындай чындык ачуу болот дегендей. Анан үй бүлөсүн сактап, үй бүлөсүн бекем кармаган нерселерди мен чакырык иретинде тартылган клип болду. Айрыкча айымдардын талабын талашкан десем болот. Үй бүлө жөнүндө сөз кылып калдык, анда үй бүлө тарапка дагы өтө берсек. Качан сиздин жаныңызда бир келинчекти көрүп калабыз? Эми баягы Кудайдын буйругусуз
эч нерсе болбойт экен. Кудайдын буйругусуз ба чымындын да буту сынбайт дейт го. Ошонун сыңарындай Кудай кайсы учурда менин маңдайыма жууму жазган болсо, кайсыл күндү буйруган болсо, ошол күндү сиздерге жаңылыкты айтабыз. Эң сонун. Ооба, сөзсүз түрдө. Бирөө барбы? Азыр эми Мынтип кыстарып кеттиңиз жок дегенде. кандай десем, жүрөгүм өтө деле бош эмес азыркы учурда. Эми Бир аз толуп турат. Бир аз толуп турат. Эми 27-ге чейин биз деле ким бир айткандай, биз оштун тили менен айтканда макап калап жүргөн жокпуз. Эң сонун, сизден анда жакында дагы жакшы жаңылыктарды угуп калууга мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Буйруса. Эң сонун. Ооба, ал эми жагы жалпы клипке канча каражат сарптадыңыз? Бул же болбосо эми мындай айткыңыз келбесе, сиз тарткан клиптердин эң көп каражат кетиргендердин кайсыл тарабында турат? Башында, ортосунда, же аягында балким? Эң көп каражат кетирген клиптердин 3-сүндө, 2-синде турат болуш керек. Билбейм, бирок бул клипке көп эле каражат жумшалды. Мурунку клиптерди унутуп калдык. Жакшы эле каражат кетти. Мынанча сумма кетти деп айтпай эле койгон туура болот го дейт. Жакшы, бирок жакшы эле кетти. Бирок ошол актерский состав, ошол баягы сценарийдеги светтер, мен ырдаган жерлердин материал эле канча 35-40 метрге жакын материал кетти. Ал ырдап аткандагы идеянын негизги эмесин айтсам, бул адам баласы өлгөндө ак кепинге оролосуң. Ошол маанидеги нерсени биз чагылдырдык да. Мен ак кийиндим, анан арттагы ак материалдардын бардыгы ошону түшүндүрүп берди. Бул баягы режиссердун катылган бир сыр экен да, тасмаларда философиялык ой жатат экен бул жерде. Түшүнгөн адам жакшылап караса сезет десем. Ооба. Ар бир клипке эле ушундай маани берип, бир түшүнүктү алып чыгайын деген аракет болобу дайыма ар бир клипиңизде? Ооба, эми баягы мурунку клиптерде жалаң сүйүү жөнүндө болгон үчүн өтө деле философиялык маанини камтыган деле жерлери жок болчу. Эми ачык айткан эле жакшы. Жөн эле урдуруп соктуруп айтып бергенде болбойт. Мен деген философияга аябай көңүл бурамын деп бул деген философия деп. Бул клипте чынында философиялык мааниси көп болду. Анан буну жакшылап баягы 2-3 жолу кайталап көргөн адам дагы детально мындай көп нерсесин түшүнүп калат да. Анан башында айтып калбадыңызбы, менин жашоомон дагы алынган экен бул чыгармадагы сөздөр депчи? Токтолуп кетсек? Токтолуп кеткенде мен өзүмдүн жакыныман атамдан айрылдым. Бул баягы жакыныңан айрыласың, кээде таарынасың, кээде кайгырасың. Кемчилдиксиз адам болбойт. Кемчилдигим толуп ташкан деп атат. Кемчилдиксиз бир дагы пенде болбойт болуш керек менин оюмча. Анан ошол сөздөрү, ошол жерлери менин жүрөгүмө катты тийгени үчүн бул чыгармаларды мен жаратканга абдан баягы болушунча аракетимди жумшадым десем болот. Бул ырдын ар бир сөзүнө, ар бир нерсесине маани берсең, чын эле өзүңү сүрөттөгөн ыр десем болот. Ооба, ар бир пенденин өзүнө тиешелүү десек дагы болот экен. Ар бир сабын, мисалы үчүн пенде угуп, бул сабы мага тиешелүү экен, бул жери мага тиешелүү экен деп уга турган ыр. Ар ким өзүнө карата сабак дагы алса болот экен, Думкага чыгып кеткенде десең. Эң сонун. Бул да баягы болсо азыр көп нерседен биздин коомдо элдин табити өзгөрүп атат. Азыр мисалы үчүн баягындай кино тасмаларды көрбөй калган, мисалы үчүн ал кинодо актерлор ойносо гана көрөт, анан ырчылар дагы баягы түшүнүп баштады да, көбүнесе чыгармачыл адамдар элдерге эмне керек экенин түшүнүп, анан ушундай бир керектүү коомго ылайыктуу материалдарды дагы чыгарганга аракет кылып аткансыздар. Бул баягы жүрөктү дагы, көздү дагы сөзсүз түрдө сүйүнтөт. Угуучуларыңызга бир тартуулап көрдүңүзбү? Анонс менен дагы жарыялаптырсыз. Анан чыгармачылыктагы кесиптештериңиз кандай деп жатат? Ушундай бир жанагы сүйүү жөнүндө ырлардан мындай олуттуу ырга өтүүдө. Көпчүлүгү айтып калышты, сен мындай чыгармаларды ырдабайт болуш керек, жалаң бул өмүр бою сүйдүм күйдүм деп өтөт болуш керек деп. Анан жакшы эле кабыл алышты. Таасирдүү клип болуптур деди. Көпчүлүгүнө көрсөткөн жокмун, эми жакындарга көрсөттүм. Ошол эле учурда бул клиптен баягы таасир алып, жакшы нерсе алгандар дагы болду биздин достор арасында. Ооба, сөзсүз түрдө 100%-ын ичинен ошол жерден 5% деле ушул клиптен жакшы бир нерсени үйрөнсө, Сагын мырза үчүн бул чоң жеңиш деп ойлойм. Ал эми бул чыгармадан кийин кандай чыгарма тартуулайм деген ой барбы? Пландар азыр? Бул чыгармадан кийин орусча ырдап көрсөм деп аткам. Сизде жаңылыктар көп боло турбайбы? Орусча такыр ырдап көргөн эмесмин. Анан сүйлөгөн учурда деле мен дайыма орусча көп кошуп сүйлөбөйм, аралаштырбайм. Анан бир орусча чыгарма аткарып көрсөм деген ой болуп атат.
Гани деген қазақстандық бір композитор байкебіз бар. Анан ошонун бір Самая Мая деген чыгармасы бар экен. Ошону аткарып көрсөм деп атам. Орусча чыгарманы сагын жөн аткарбайт эле. Балким баягы жактырып жүргөн адамы орус бу деген да суроо жаралды. деп. Атайын мындай сөз менен дагы жеткирип коеюн деп, ыр менен деп. Билбейм, ал кыргызчаны жакшы түшүнөт. Жакшы түшүнөт. Анда жакшы, баягы ушундай улуттуу чыгармадан орусча баягы чыгармачылык бир аз асарчы болуп кетпейби деп коркпойсузбу? Кээде эми асарчы деле кылып туруш керек экен. Баягы көпчүлүк учур кээде дайыма эле монтаж жүрүш керек дегенде аралаштырып көрсөкпү деп ойлоп атабыз. Ооба, ал эми кеңешебиз аны. Балким жакындарым, тааныштар ырдабай эле кой орусча десе ырдабайбыз. Ырда десе ырдайбыз. Эң сонун. Чоң рахмат. Сонун жаңылыктар менен бөлүштүңүз. Сиздин дагы жаңы клибиңиз менен албетте музыка телеканалынын атынан куттуктайбыз. Чоң рахмат сизге дагы. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ушундай эмгектер менен көп келип турууга музыка ОТРК телеканалы сөзсүз түрдө колдогонго даяр, элге тартуулап, ортодо көпүрө болгонго биз сөзсүз түрдө даярбыз. Анан бир нерсе, 17 ноябрь деген числону сөзсүз түрдө календарыңыздарга жазып коюңуздар. 17 ноябрь Сагын Эргешев деп жөнү жазып коюңуздар. Жаңылыгымды Инстаграмдан айтам сиздерге. Эң сонун, чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Сагын Эргешевдин көрөрмандарына кулак асырга болсун. Ал эми бүгүнкү эфирде кайганыш мен өтө бир көп окуяларга бай болду. Ар кандай тагдырларды, ар кандай жашоолорду сүрөттөгөн клиптерди баамдадык. Бирде ыйласак, бирде күлдүк, бирде жыргадык десек дагы болот. Бирок бир саат көз ачып жумганча эле өтүп кетиптир, урматтуу теле көрүүчүм. Ошондуктан сиздер менен коштошууга мажбурбуз. Ооба, кийинки эфирлерде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Аман эсен. Ооба.